Tuvasa talantı var. Kiçinesinden şu 4 yaşar, 5 yaşar malındalar. Öte sportka kızıkçan bolganda. Eli men murun bizdelem yaş malda sportka kızık etelek. Bu balada bir başkaça talant var hele de. Mektepke kirgen malda. Mektepte oturuyorlar. Yemek kılıp süretlerini tartıp karetin birbirine uruşkan nemesini kılıp kiçinesinin kızıkçalı. Kolunu kötörüp emek kılıp teyip. Hem Kudayım oşo emek kılgan ekem, naragınan bergen. Keyin anan kay yerde mına Begavatçak'tan bir zal bir neme açıp жүрген bir kimele bir bala var hele atı esmen çıkıp durat. Adıl degen bala bunu emek kıldı, ürgöttü. Şu mektepke kelip emek kılıp bu yerden balam kiçinesinden katışıp жүрdü. Keyin ananla şu özü emek kılıp zal açıp emek kılıp köp yıl emek kıldı. Tirikçilik oşo men bolup. Tirikçilik oşonu men boldu. Keyin şaharga ötüp ketti. Balam burada halası şu emkecede şu Yaponiyaga barsam şu ne tilesen tileğince birinci orunda da alıp gelgen balam Kırgızstan bayrağını kötörüp fazla işlerin iyilik. Eşenemen barıp kelgen balam. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө дагы ушул кыргыз элине спорт жаатында кызмат кылып эмгегин сиңирип жаткан ушул Төлөн агабыз тууралуу көрсөтүү даярдаганбыз. Төлөн ага, алгач ушул телекөрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу тааныштырып өтсөңүз, анан суроо маекти баштасак. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен мен Жакшыбаев Төлөн Матраевич маек тешмектибиз. Мен Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун Кыдырсы айылынан болом. Биздин көрсөтүү бул негизинен бул баягындай бир адамдын ошо спорт жаатында кылган эмгектери, мамлекетке кандай ийгиликтерди алып келди, кандай спортчуларды даярдап атат деген ошо спорт жаатындагы инсандар тууралуу да спорт көрсөтүүсү. Сизге алгачкы суроом болсун, бул спортто сиз эмне таптыңыз? Ушул жашка келип. Спорттон мен биринчиден тапканым ар бир инсандын өзүнүн улуу максаттары болот. Ушул улуу максаттын бирөөсү эмне үчүн жаралдым, максатым эмне деген жоопко мен суроого жооп таптым. Себеби ар бир адам кандай төрөлүшүнү билбейт, бирок кандай өлүшүнү билет. Ушул адам баласы кандай өлөрү, сен кандай мамлекетке кызмат кылдың, эл журтка кандай кадыр баркың бар, кантип бирөө, например, мисалга алсак, көпүрө курушу мүмкүн, мечит салат, бул материалдык жагынан. А бирок биз руханий жактан ушул балдарды тарбиялаа кылып, коомчулукка ушул жакшы балдарды өстүрсөк, бул мен ойлойм, бир гана мамлекетке эмес, ушул акыретке да кошкон салым болот деп эсептейм. Себеби азыркы мезгилде 100 бала тарбияласак аз, эгерде бир эле баланы жаман тарбиялап койсо, бул коомчулукка көп. Төлөн ага туура айтасыз. Негизинен эки адам талашып калыптыр да. Эки адам талашып калыптыр. Сен не элге жакшылык кылдың? Мен мына акчамын күчү менен ушул бирөөлөргө жардам бердим, көпүрө салдым, жетим балдарга каражат сарптадым деп бай адам мактанып калыптыр да. Анан сиз айткандай руханий жактан бай адам, анан ал дагы мактаныптыр. Кантип мисалы ушул бул азыркы биздин мамлекетибизде болуп аткан нерсени айтыптыр да. Сен акчаңын күчү менен акчаңы гана бердиң дептир. А мен системаны түзгөнгө аракет кылдым, мындай багыт. Биздин азыркы коомдун системасы туура эмес болуп, баягындай жаштарыбыз жакшы мындай билимдүү болсо дагы кандайдыр бир мамлекетке салым кошо албай атат да. Сиздин эме айтканыңыз ошондой болуп атат да. Баягы бизге багыт берүүчү адамдарды тарбиялаш керек да. Кадрларды тарбиялап өстүрүш керек. Ошондой бир мамлекетибиздин системасын түзүш керек. Анан эми сизди биз уккан жайыбыз бар да, сиз жогорку кеңешке дагы коюп көргөн экенсиз. Анан эмне себептен саясатчы болуп кетпей, кайра эле ушул спортто жүрөсүз? Ушундай мага ой келди. Ушул өзүмө билимими, жаштыгымы, күчүмү, кайратымы ушул кыргыз элиме бир аз да болсо жардам тиет деп ушул спорт тармагын көтөрөйүн деген ойдо ушул жогорку кеңешке депутатка койгонмун. Бирок тилекке каршы бул буйрук экен, өтпөй калдым. Себеби буйрук болгон болсо асмандагы жылы жерге түшөт экен.
ушул буйрубай калды. Бирок жакшы жери ушул мен өзүм айтып өттүм, келечектеги максатым ар бир адамдын жашоодо миссиясы болот экен. Бул миссиям меники ушул чыныгы спорт экен. Ушул депутаттын болуштан максат элге жардам кылып, ушул идеологияны түзүү, элге жардам берүү. Албетте, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ар дайым ушундай медалдарды, грамоталарды, ушундай ыраазычылык баракчаларын коюп алып, ошол сүйлөшөбүз. Анткени бул медалдар, бул грамоталар биздин мамлекет үчүн алынган бир сыйлыктар десек болот. Сиздин эми бул жерге бардыгы батпай калды. Биз тизип телекөрүүчүлөргө тааныштырайын десек, бирөөсүн айтып бериңизчи. Мындай эсте калган. Эсте калганы Же аябай татаал түйшүк менен келгенин айтыңызчы. ушул медалым аябай түйшүк менен келген медал. Себеби 2013-жылы Бишкекте тренерим дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Иннокентий Николаевич Ысык көлдө ушул мени 10 күн сбордо даярдап, ушул чемпионат Казакстанга Петропавловскиге барып, сен Кыргызстан желегин көтөрөсүң деп машыктырды. Бирок тилекке каршы акчам жок. Мен үй там салып, таммы жабылып аткан шипырдын акчасыны 70 000 сом акчаны иштетип, ушул Казакстанга барып, алтын медалды утуп келгенмин. Бирок менин үйүм ушул калып кетти. Кышындасы жамыр жаап, кышта калып, үйүм калып кетип, эл журтка уят болуп, досторум көбү эме кылды. Сага ушунчалык эле медал керекпи, үйүң жаап алсаң болмок деп. Себеби мен ал үйдөн мен чоң иш кылдым. Үй дайыма бүтө турган нерсе. Себеби адам алдыга максат койгондо курбанчылыкка барышың керек. Ушул мен чемпион болуп, ушу балдарга көрүнүп, окуучулардын тарбиялаш ушул кадамга бардым. Анан ушул Казакстанда ушул чемпионаттан эң оор жери мен чемпион болушумдун дагы бир себеби. Япон мастери Манаби Мураками 3 окуучуну алып барып, экөө чемпион болуп кайткан. Барганда ал айтып калды: "Эмне үчүн келдиңиз? Каерден келдиңиз?" Мен айттым: "Кыргызстандан келдим." "Окуучулар саласызбы беттешүүгө?" "Ооба, 2-3 окуучусун салам" десем, "Өзүңүз түшпөйсүзбү?" деди. "Жок, мен даяр эмесмин" десем, "Кечирип коебуз" деди. Ушул япон котормосу айтып берип атат. "Эгерде сизге түнү үй бүлөңүзгө кол салса, мен даяр эмесмин деп коргошко даяр эмессиз" деди. "Даярмын" десем, "Анда" деди, "бала тарбиялаганда биринчи тренер өзү мушташып көрсөтүп бериш керек. Ошондо бул чыныгы тренер болот. Үлгү болуш керек. Сен өзүң түшөсүң, болбосо балдарың алдагын кете бер" деди. Себеби ал жерде мен үчүн намус аябай катуу болду. Ал жерде тренер анан үй бүлөмү, аялымы алып барган болчумун, кызым болчу, окуучуларым болчу. Беттешип, намус ушунчалык ички дүйнөң козголгондо керек болсо канча жооп беттеш болсо адам жеңүүгө даяр экен. Ушул жерде казакстандык чемпиондорду, Россияны, Грузия жана мага эң оор ушул армиям болду. Ушулар менен беттешип, ушул алтын медалды жеңип алдым. Бул менин алгачкы өзүмө ишеним пайда болгон ушул Петропавловскдагы чемпионат болду. Он 15-16 жашында имамдыкка чейин жеткен бала. Анан эми менде машыкканда көп болуп калды. Ушул 2000-жылдарда келгенде ушул Кызыл Багыш деген айылдан келип, ушул жерде ушу менен машыгып ачкан кезде анан ушул каратеге өтүштү эле. Андан бери кыйла жакшы машыгышып, айрыкча эми чыгыш кармаш өнөрлөрүнүн негизги өзөгү философиясын кошо изилдеп, анан кийин машыкканда да тырышчаак, аракетчил, анан ушул жакшы Кызыл Багышта балдарды бир класстын балдарын топ кылып машыгып, акырына чейин бүтүрүп, азыр ошол балдардын да көпчүлүгү спортсмен болуп кетишти. Ошол билгениме караганда ушул аракетчил, айрыкча чыгыш кармаш өнөрүнө болгон өзү сүйүүсү мунун тагдырын түздү да. Бир эле балдардын эмес, мамлекетибиздин байрагын канча жерге алып чыгып келип атышат. Эл аралык турнирлерде аябай тез барып, тез көрүп турушат. Ушундай окуучулар менен сыймыктанбаганда анан биз ким менен сыймыктанабыз? Мына сиздер көрүп турган бул сертификат
Япония мамлекетинен берилет. Бул сертификатты мен Петропавловский шаарында экзамен тапшырып алганмын. Аябай оор болгон. Себеби экзамен тапшырганда бул кара курдун ээси мен экинчи жолу коргодум. Кара курдун ээси экинчи данмын. Ушул биринчи дандан дагы экинчи данды алганда аябай оор болду. Себеби техникалык көрсөткөн эмелер аябай татаал. Ошондой эле эки жолу черный пояс кара курдун ээлери менен мушташып сиз жеңип алышыңыз керек алардын. Анан жеңилгенде дагы бир гана сиз мушташ өнөрүңүз эмес, япондор сиздин сабырыңызды, баскан турганыңызды утулгандан кийин өзүнү кандай кармады, агрессия калтырдыбы, эмоция калтырдыбы бүт байкап турушат экен. Муну билбейт экенбиз. Ал результаты 6 айдан кийин через посольство келет. Анан губернаторга, администрацияга келип ушул жерден берилет. Бул берилбей калса, экзамен тапшырганда өтпөй калсаңыз, 3 жылдан кийин кайсы мамлекет, Грецияда өтөбү, Италияда өтөбү, Япон чакырган жерге барасыз. Пешенеңизге 6 айдан кийин меники келди, 6 айдан кийин келди. Мен өтпөдүм деп корктум эле. Бул эми дан канчанчы данга чейин барса, канча эң жогоркусу кандай? Эң жогоркусу карате ак поездон башталып, 10 поезд менен бүтөт, ак поезд менен бүтөт. Жашоого туулганда эмне үчүн жаш балдар жакшы көрөбүз? Эмне үчүн адам чоңойгондо биз бузулуп атабыз, карайып атабыз. Жаш балада периштедей таза болот экен дагы, адам акылы көбөйгөн сайын, каалоо көбөйгөн сайын баксыз болобуз. Жүрөк караят. Ушул ак поездун бала келгенде биз берген себеби ушундай аппак келдиң, жашоодо ушундай ак сүйлөп, ак адал, ак менет кылып, ак жүргүн деп ниет кылып байлайбыз. Кара поезд берилген себеби бизде Кыргызда макал бар, белиң күчтүү болсун деп. Ушул илгери ата бабабыз белине нан түйүп алып жогочуп кеткен да, кулазык салып алып. Ушул каратеде черный поезд берилген сөз адамдын жүрөгүндөгү бүт жамандык нерселер жүрөккө чогулат экен. Ушул жүрөктөгү кара нерсени белге өткөрөбүз. Анан кийин муну ак болот. Ушул бары бүт агарып ак поезд менен бүтүш керек. Бул мен мусулманчылыкка теңеп ушул спортту жакшы көрдүм. Себеби биз жалаңач төрөлүп, ак эмеге чүпүрөккө ороп, өлгөнүбүздө дагы биздин акыркы сапарыбызга ак кепин менен узатат. Ушул япондор ушул ак кепинди өмүр бою кийип, өлүмгө дайыма даяр болгону ушул жерди сапаты жагат. Мен негизи 2006-жылы келгем, 2008-ден баштап агайдын колунда маршып баштадым да. 2008-жылдан баштап Жакшыбаев Төлөн агайдын колунда маршып баштадым. Азыркы күнгө чейин ошол агайдын талим тарбиясын алып, ошол агайдын колунда маршып келем. Агай тууралуу эмнелерди айтам? Ушул даражага жеткирип, ошол көп жактарга, чемпионаттарга алып барып, алдыңкы местораларды алып келгениме агайдын Жакшыбаев Төлөн агайдын салымы зор деп айтсам жаңылышпайм. Мындан нары дагы спорт менен машыгып, Жакшыбаев Төлөн агайымдын жардамы менен Кыргызстанга аз да болсо өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деген үмүттөбүз. Кружокторду, таймаштарды уюштуруп дайыма өзүнүн салымын кошуп келген, өзүнүн жеке адамдык сапатына кайрыла турган болсок, бул агабыз кичпейил, жөнөкөй адам менен жакшы тил табышат, улуу кичүүнү билет, сыйлайт, колунан иш келет. Жана ушул балдарга кайсыл жерде болбосун, спортто дагы, башка турмушта кыйынчылыктабы, жакшылыктабы дайыма өзүнүн жакшы ойлорун, кеңештерин берип дайыма келет. Биз ушул өзүбүздүн айылыбыздын тургуну, өзүбүздүн кулуну болгонубузга байланыштуу ушул мектепте дагы ушул агабыздын ушул сүрөтүн, ушул жерде жараткан ийгиликтерин ушул жерде көптөн бери сактап, илип келип турабыз. Себеби ушул нерсени көрүп дагы биздин балдарыбыз ушул биздин спортчу агабыздай болуп, тарбияланып, Кыргызстанга салымын кошсо, дүйнөгө спорт боюнча таанытса. Junzuki Jodan. Aichi. Ni.
Гякидзуки. Гякидзуки. Айч. Эй. Цан. Моте. Камая. Бүгүнкү күндө азыркы учурда 3 спорт клубту жетектеп келем. Ар бир спорт клубтан 20 болгондо 60 окуучуну тарбиялап келип жатам. Мен аябай ушул жаш балдар менен иштегенде мен ушун менен сыймыктанам. Себеби жаш балдар бизди тарбиялайт. Себеби жаш балдарда тунуктук, тазалык, мээримдүүлүк ушул жаш балаларда болот. Ушул спорт клубта мен машыкканда айылдан келип эле шаарга ушул балдар чыгармачылык үйүнө келип машыкканмын. Устатым белгилүү ушул спорттун чебери Маатов Жапар эле Саттарович. Ошондой эле Аманбаев Жеңиш агайдан машыктым. Мен бул карате техникаларды ушул Иннокентий Николаевичтан алдым. Ал эми тарбиялык жагыны бул япон мастери Манаму Муракамиден жана ошондой эле Иннокентий Николаевичтан алдым. Ушул жерде бир суроо да сизге, мисалы, мына кара курду алыш, бул мына кара курга жетиш эми аябай түйшүктүү, эмгекти талап кылат да. Азыр сиз ошол спортчу менен машыктыруучулуктун айырмасы эмнеде, ошону айтыңызчы? Спортчу менен машыктыруучунун айырмасы асман менен жердей. Себеби миңдеген спортсмен болот. Чемпион, 3 жолку чемпион, дүйнөнүн чемпиону болушу мүмкүн. Бирок тренерлик, машыктыруучулук кесипти аркалаган 1000 спортсменден 2-3 чыгышы мүмкүн. Себеби ал үчүн ал жаш балдар менен иштей билиш керек. Методика обучения деп коет. Методиканы билиш керек. Сабыр керек, эркин болуш керек. Ар бир баланын ички дүйнөсүн тааныш керек. 40 бала болсо, 40 баланын ар бирine мүнөзүнө билиш керек. Ал үчүн аябай сабыр керек. Бул машыктыр болуш үчүн көбүнчө бизде каратеде ушул кара курдун ээлери гана машыктырчу боло алат. Себеби кара курга жетиш үчүн 10 жыл талап кылынат. 10 жылга чыдаган сабыр бар спортсменге кара кур берилет. Ал деген сөз бир жумушту аркалап акырына чейин жетет деген сөз. Ушундай жумуш аябай көп болгондо, мисалы, мына чыгармачылыкта деле көп нерсе менен алек болсоң, мындай чыгармачылыгың өркүндөбөй калат да. Сиз ушундай 3 спорт клубтун жетекчиси болуп туруп, ар бирине убакыт бөлүп кантип иштеп атасыз? Мындай жеткиликтүү болбой калбайбы? Муну ийгиликтүү адам деп коет. Адам качан ийгиликтүү болот? Качан бактылуу болот? Эгерде өзүнүн кесибини сүйгөн адамга эч кандай тоскоолдук болбойт. Ийгиликтүү болуш үчүн убакытты туура пайдалансак, биз көп нерсеге жетсек болот. Азыркы илгери ата энебиз бизди нанды убал кылган жаман деп үйрөткөн, бирок азыркы заманда убакытты ысырап кылган эң жаман иш. Ушул убакытты туура пайдаланыш керек. Акоширо, матанайчи. Рей. Йой. Шопсамбон. Хачме. Жай. Айяме. Ако, возари жонанзуки. Хачме. Айяме. Ако, возари жонанзуки. Hacime! Ayame! Ako! İponco'dan geri! Hacime! Ne misin? Bırakın sen işte ne? Ayame!